Борбордогу номер 82 мектеп 2015-жылы Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин акча каражатынан курулган эле. 3 жыл бою окуу жай эксплуатациядан өтүп, 2 жума мурун жер төлөөсүнүн полу чөгүп кеткен экен. Бул видеону ата-энелер мектептин абалына таң калып, балдарынын өмүрүнө кооптонуп тартып алышкан. Мындай видеолор коомчулукта желдей тарагандан кийин Ала Тоо конушунун тургундары өз балдары окуган мектепке кире албай калышкан. Анткени окуу жайдын жетекчилиги ата-энелерди жана журналисттерди киргизбегиле деген буйрук берген. Ушу директор эчекейибиздин дагы бул ортодо немеси бар окшойт да, күнөөсү. Мугалимдерге үстөмдүк кылып бизге окшогон эне аталарды тыйдырып атат. Эне аталарыңарды тыйгыла дейт. Постоянно чогулуштарда тыйдырып келет. Ушу тыйдырганын айынан мондай көп жаранкалар, мондай кулагандар айтылбай келип атат. Эми биздин балдар аман калабы? Мына ушинтип атса, өлүп калса ким жооп берет? Не жашырып жаап атасыздар? Бала чака бирдеки болду, сиз жооп бересиз. Бир топ талаш тартыштан кийин окуу жайга ата-энелер гана кирсин деген тапшырма түштү. Эшикте калган журналисттер мэрияга чалып, алардын уруксаты менен киргизилди. Мектептин директору ашкана кошо 4 бөлмөнүн полу чөгүп кеткенин ачыктады. Бирок бул абал балдардын өмүрүнө кооптуу эмес деп эсептейт. Учурда 3 жыл мурун мектепти курган компаниянын куруучулары аварияны жоюу аракеттерин баштаган. Алар азыр ошо канализацияны силер сордурбай анан ошондон болду дейт. Бирок мону чукуп чыкканга чейин алар жыйынтыкты билбей туруп эле ошондой информацияны башка каналдарга берип атты да. А фактически когда мунун баарын чукуп чыккандан кийин тетиги трубалар акация жарылып ошол жерден кетип атыптыр. Бүт баарын жасап, бүт баарын оңдоп чыгып кетебиз деп азыр андан да башка чөккөн класстарыбыз бар эле ошо подвальный помещениеде. Азыр ошолордун баардыгын азыр ремонт жасап кетип атышат. Анан сейсма институтунан анализин беребиз дешкен, алар келип бүт баарын изилдеп чыгарып кеткен, пока жыйынтык жок да, эми бир-бирибизди күнөөлөгөндө дачы. Ал арада ата-энелер мектептин ичин кыдырып чыгып, окуу жайдын полу чөккөнүнө байланыштуу дубалдарында жаракалар пайда болгонун жана бул абал кооптуу экенин айтып жатышты. Мектептин жер төлөөсүндө курулуш иштери жүрүп жатканына карабай, 500 балага ылайыкташып салынган мектепте учурда 1300дөн ашык бала окутулат. Мындай караганда кыргызча эле, мен строитель эмесмин. Ошондо деле мындай кыргызга түшүнүктүү болуп турат да. Бир сетка мак жок, же бир кошулган арматура жок. Жөн эле бир кадимки бир тоок сарайдай ургандай кылып туруп куруп койшкан. Бул биздин балдар окуп турган жерде тоокхана тооктурган болчу жер эмес да. Бир жеринде эч нерсе жок мынакей. Өзүңөр көрүп турсуңар, баары көзүңөр. Мына ушунун баарын эми тийиштүү жерлерге кайрылып, баардыгынын мыйзам чегинде жазасын көрүп тартыш керек баардыгын шулардын баарына. Мамлекеттик экотехинспекциянын маалыматына караганда, мектептин полунун чөгүп кетишине аны туура эмес эксплуатация кылган мектеп жетекчилиги жооптуу экен. Анткени 3 жыл мурда ишке берилген мектеп бардык көрсөткүчтөр боюнча жакшы салынган деп ишке киргизилген. Эми астындагы сууну подрядчик карабайт тапшырып кеткен. Мындай болсочу подрядчиктен кетсе 3 жыл мурун эле чыкпайт беле. 3 жыл мурун иштеп атпады. Азыр мына ушундай болгондо тиякта караганда септик толтуруп турат. Септик толтурсаң бери мектепти өтөт да. А эми жанагы институтта обследование кылса өзүнүн негизи мектептин өзүнүн состояниясын текшерип коюш керек. Ушундан ушул суу каптагандан кийин эмне болот состояниясы. Бишкектин номер 82 мектебинин курулушу 2005 жылы мэриянын буйругу менен салынып баштаган, бирок 2008 жылы пайдубалы тургузулуп калган окуу жай каражатын жетишсиздигинен токтоп калган экен. Кийин Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин 338 миллион сом бөлгөн акчасынын негизинде курулуш иштери жанданган. Бул акчага Бишкек жана Ош шаарларында 2 мектеп курулган. Эң кейиштүүсү 2015 жылы 83 миллион сомго салынып ишке берилген Оштогу Жетиген мектеби да жарым жылдан кийин чатырынан суу тамып баштаган. Наргиза Бекжанова, Чыңгыз Айбашев, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.